Бул Лос-Анджелестин эл аралык аэропортундагы таасирлүү жолугушуулардын бири. Хесам Муаззамми ата-энесинин Ирандан келишин чыдамсыздык менен күтүп жаткан. Өткөн аптада Трамптын миграциялык буйругу себептүү анын ата-энеси АКШга кире алган эмес. Бирок мыйзамдын сот тарабынан убактылуу токтотулушу менен мигранттар Америкага агыла башташты. Бийликтегилер президент баш болуп жашаган, келген өлкөңө карата бөлүп турса, бул аябай эле жагымсыз. Январдын аягында Дональд Трамп жет өлкөдөн келген мигранттарга АКШга кирүүгө 90 күндүк тыюу киргизген. Мындан улам Ирак, Иран, Ливия, Сомали, Судан, Сирия жана Йеменден келүүчүлөргө сатылган визалар кайра кайтарылган эле. Учурда кайтарылган визалар кайра калыбына келтирилди. АКШга окуу жайыма кайтканыма аябай кубанычтамын. Өткөн аптада мага колдоо көрсөткөндөргө да терең ыраазычылык айтам. Мен визамды мөөнөттөн тыюу салгандан бир аз мурдараак узарттым эле. Эми бул жаңылык жагымдуу болду. Не дээримди билбей турам. Бактылуумун. Эске салсак, Дональд Трамптын миграциялык мыйзамына Вашингтон, Миннесота штаттары нааразычылык билдирген. Мындан улам Сиэтл штатынын федералдык соту мигранттарга чектөө койгон мыйзамды убактылуу токтотту. Ал эми Трамп соттордун адилетсиз чечими анын өлкө коопсуздугун сактоодогу аракетине тоскоол болгонун айтууда.